Биз көрсөтүүбүздү уланта бермекчибиз. Жогоруда убада айткандай эле, биз кезекте ошол биздин денебиздин түзүлүшүбүз, аң сезимибиз, көрүүбүз, сүйлөөбүз деги эле биздеги камтылган баардык сезимдердин туура иштеши, туура ой жүгүртүүбүз, биз жогорудагы ошол эле неврологиялык, туура тамактануунун баарын камтыган бир өзгөчө дарылоо, ыкма же болбосо билим бар экен, илим бар экен. Бул остеопатия деп аталат. Дал ушул остеопатия жөнүндө остеопатиянын адамдын жашоосуна тийгизген таасири жөнүндө биз атайын сыйлуу мейманыбыз менен кенен маек куралы деп чечкен учурубуз. Уруксат этсеңиздер тааныштыра кете турган болсок, остеопаттар ассоциациясынын президенти, Евразиомдун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору, врач остеопат Бактыгүл Усупбекова келип турган учуру. Саламатсызбы? Кутмандуу таңыңыз менен. Кутмандуу таң. Чынында эле буга чейин дагы сиз менен бул жаатта байма-бай маек куруп келгенбиз. Мурунку эфирлерибизде бул ушул кичинекей балдардын өнүгүп өсүшүндөгү остеопаттын жардамы канчалык деңгээлде деген болсок, бүгүн негизи эле адам баласынын жашоосуна остеопаттын таасири канчалык деңгээлде деген теманы козгойлу дедик. Андыктан остеопатия негизи биздин жашообузга, биздин өмүрүбүзгө, биздин тиричилигибизге канчалык деңгээлде таасир этет? Эми биздин адам баласынын биздин өзүбүздүн медициналык илимибиз адам денесинин бүт бардык мүчөлөрүнө, бардык системаларга таасир тийгизет. Ошон үчүн кичинекейден баштап мына көп жашаган уже карып калган кишилерге чейин таасир тийгизе берет өмүр бою. Бирок өмүрү узун болсун, жашаганым көбүрөөк болсун, Кудай жаш берген сайын жаштык берсин деген кишилер остеопатка кайрылыш керек. Биз айтабыз, такыр эчтекеси оорубаса да күз жаз жыл бою жылына 1-2 жолу келип кетишсе жакшы болот. Профилактика иретинде деле. Профилактика, андан тышкары адамдын азыркы цифровизация өмүрүндө, электрониканын өсүшүнө байланыштуу, стресстүү өмүрдө жашап атканга байланыштуу жылына 2 жолу келгенде эле момчалык чоң букет өзү сезе элек нерселердин баарын таап бере алабыз. Себеби биз ооруну гана карабайбыз, оорунун жаралып аткан түбүндөгү тамыры козголгондо эле ошону сезсек болот. Ошон үчүн бул жөнөкөй профилактика эмес. Мына кийин жаман ооруда болуп калбаш үчүн ошондой нерселерди көрсөтүп эле ошону да дарыласак болот. Бактыгүл Шаршекеевна, сиз буга чейин байма-бай айтып келгенсиз, ушул жаңы бала төрөлгөндө кандай болгон күндө дагы бир ушул остеопаттын алдынан өтүп койсо жакшы болот эле депчи. Негизи ооруну алдын алып жаш кезинде, жаңы жаралган кезинде айыктырса, мунун баягы жыйынтыгы көбүрөөк болот деп. Бирок тилекке каршы акыркы учурларда негизи эле ушул адам баласы өлөрүндө докторлорго барат деп айтылган сөз бар эмеспи? Анысгарында сиздерге деле көбүнчө бир гана ымыркайлар же болбосо жаштар эмес, кандайдыр өнөкөт оорусу бар улуулар деле кайрылса керек. Азыркы аларды айыктыруу мүмкүнбү ошондо? Кеп мындай да, айыктыруу деген эгерде оору жаралып, өрчүп кеткен болсо, айыктыруу эмес, адам баласыны жеңилдетип, ошол ооруну да жакшы мындай сезим менен алып бара ала турган, анан ал ооруну күчөтпөй, андан тышкары андан ары өрчүп кетпей, аны токтотконго мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ошон үчүн мисалы азыр жаз келди. Биз айтабыз, остеопаттар жылына жаз-күз келип кетиш керек. Жазында негизи жер ойгонгон убакытта биздин денебиздеги боор менен өттүн таасири күчтүү болот жаз мезгилинде. Өт менен боор болсо адамдын муундарына, андан тышкары сезүү мүчөлөрүнүн ичинен көзгө таасир тийгизет. Андан тышкары чекесиндеги сүйөк, ушул чекенин алдында жаткан мээнин бөлүмү баары жооп берет эмоцияга. Ошон үчүн жаз мезгилинде эгерде адамдын эмоциялык жактан өдө ылдый, тез ачуулканып, тез жини келип, өдө ылдый боло берсе, вот качели дегендей, бирде жакшы эле күлүп туруп эле анан бир убакта деп кетмеи бар, же тез эле бир кенедей эле мышыктай болгон кенедей эле себепке эле жөн эле асманга учуруп кеткен кишилер,
ошолор. Андан тышкары муундар азыр эмне үчүндүр ооруп атат дегенде, мууну ооруган кишилер келсе болот. Жазгы алардыкы азыр күчөйт. Кичинекей эле себеп күчөтөт. Шамалга туруп калабы же муздакка туруп калабы, жазгы суук жандан өтөт деп бекер айтпайт да. Андан тышкары боордун өзү муундардан тышкары тамакты сиңирүү боюнча өтө майлуу тамакты, андан кийин өтө куурулган тамакты, андан тышкары учуу тоок бооктордун эми уча турган эми канаттуулардын тамагын көбүрөөк жеген тамактар боор менен өт күчөтөт. Ошол үчүн жаз мезгилинде улгайган кишилер өмүрү узун болсун, көбүрөөк жашайлы дегендер болсо, жазында мына азыркы убакытта остеопатка бир жолу жок дегенде келип коюш керек. Ошондо боордун тегерегиндеги бизде айтып коебуз, байланыштыра турган чел кабактарын баарын бошотуп, анын баарын түздөтүп, туура иштетип койсо, муундар жазында кыйнабайт. Анан эмоция жактан кичине эмерээк, турактуураак, жөнөкөйрөөк боло баштайт. Анан көз жазында боор менен байланыштуу сезимди көздүн курчулугу азая баштайт. Андан тышкары ар кандай көздүн эмеси себепкерлери көп эле оорулар болот, бирок биз ошо көздүн да эме центри болот ар нерсенин. Ошону түздөсө да дененин ичинде мээ менен байланыштуу да. Аны менен бирге чогуу жакшы иштей баштайт. Демек память, унутчаактарды, андан тышкары жөн эле унутчаак эмес, ал эми кээде өзүнүн именно профессионалдуу жактан да эмеси функциясы азая баштайт. Мына ошонун баары мына жаз мезгилинде азыр. Жогоруда мисал үчүн ушул бүгүнкү биздин мейманыбыздардын бири невропатолог айта кетти да, ушул эс тутумдун, памятьтин ошонун азайышы жана жөндөмдүүлүгү жоголушу бул азыркы кездеги ушул маалыматтын көп топтолушу жана ушул эле гаджеттер жана телефондор көп таасир берип атат деп жана ушундай учурга кабылгандардын азыркы кезде саны чынында эле көп болуп атат. Кимден сураба, мен эс тутумум начарлап баштады, же болбосо көрүүм начарлап баштады. Муун оору дегенди айтпай эле коелу. Муун оорунуку кичинекейден чоңго чейин муун ооруйт азыркы кезде. Жана ушунун баарын кандай ыкма менен айыктырса болот? Деги эле барганда сөзсүз түрдө анын алдын ала өзүнүн диагнозу болушу керекпи, же сиздердин институтта эле баардык ыкмаларды ошол жерден аныктап, анан дарылоого киресиздерби? Бизге эми жанында өзүндө анализи же МРТ мындай функционалдуу диагностика жасалган маалыматтары болсо алып келе берсин дейбиз. Бирок негизи өзүбүз ооруларды 3,5 жыл окутабыз да. Ооруларды эми дарыгерлерде. 3,5 жылдын ичинде мына колдун сезгичтигин үйрөтөбүз. Ошондо келген адамды баш жактан эле туруп турганда эле тыңшап, кай жерде өзгөрүү барын сезсе болот. Андан кийин отургузуп көрөбүз. Отургузуп көргөндө да сезгенде, эгерде ылдый жагын алып салса, кандай өзгөрүү болорун көрөбүз. Анан жаткызып көрөбүз. 3 жолу караганда, 3 түрдүү диагностика жасагандан кийин кайсыл жердеги зоналар, мүчөлөрү кайра чыкса, демек ошол жерге көбүрөөк көңүл буруш керек. Андан тышкары анамнез деген болот да, өзүнүн эмне менен келген себеби менен салыштырып, тамырын табабыз. Эң негизги эчтеке кылбаган күндө да оорунун денесиндеги ар нерсенин түз сызыгы болот. Центральная ось же midline деп коебуз. Мына ошол нерсе тегерегинде адамдын мүчөлөрү, денелеринин баары туура иштейт, эгерде түз болсо. Сиз айттыңыз, азыр бушайман болуп, эмоция жактан мындай ар кандай боло баштаган кишилердикин мына могу түз сызыгы, ортолугу жок, ортолугунан чыгып кеткен адамдын эмоциясы да кетет, көзү да туура эмес, муундары да туура эмес болот. Ошон үчүн аны көрөбүз, ошого эмне себепкер болот? Эң биринчи үстү жактан эле көргөндө мына көздүн адамдын караганы түз болуш керек. Кээ бир адамдар басса да, кыймылдаса да түз дене сүйлөшүп аткан кишини карабай төмөн карайт. Басып баратканда да жерди карап басат. Бул проблема бар. Мына арт жактан, кара куш жактан. Ошон үчүн адам ушинтет. Аны көрөбүз. Эгерде ушуну өңдөсө эле өзү баягы уялчаактыгы, анан кийин элдин астына тартынып отурган көпчүлүгү мына ушул жерден башталат.
Андан тышкары тиш. Аны да көрүш керек. Тиштин бизде прикус деген бар. Анан бири-бири менен айкалыш, окклюзия бар. Эгерде анысы кеткен күндө дене оң жака, сол жака 1-2 микрон миллиметр эле кыйшайган убакытта ошол жерден бели ооруйт, ошолдун тизеси кетет, тиши жок болсо. Ошон үчүн биз караганда эле кайсы зонага тартканын көрөбүз. Кай жери кыймылдабай атат, кайсыл жери дем албай атат. Ошондо эле анан айтабыз, тишиңиз жокпу? Же тишиңизге жакында имплант бирдемени салдыңыз, ошонусу оорураак болуп калган, туура эмес, кыйшык болуп калса да дене ошого жараша имплант салынган күндө да начар боло баштайт, бел ооруйт. Ошондо биз диагностикада эле баарын кол менен эле сезебиз. Ошон үчүн келген адамды сиз тишиңизге кайра барыңыз, мына могу жерди оңдош керек, же тиш жок болсо тиш салыңыз деп. Көз жактан болсо айтабыз, мына балаңыз ушундай болуп атса, башын дарылаш керек, ичиндеги сөөктөр кайсы кысып атат, же чел кабык кысып атабы үчүн анан баланы оңдосо болот. Ошондо анын тулпаты, мамилеси, сүйлөгөнү баары өзгөрүлүшү мүмкүн. Эгерде баш кысылган болсо, бала кээде ата-энелер балдарды да урушат да. Жаман окуйсуң, тентексиң, же элдин алдына чыгып жакшынакай эле жатта оган ырды айтып бере албайсыңбы дегенде, ушунун баары бошосо бала эркин болот. Андан тышкары чоң эле кишилер басканда уже карылык келгенде бүкүрөй баштайт да. Бул мына могу алдындагы түз сызык деп атпайдымбы, ушунда жаткан диафрагмалар бар. Анан өмүрүндө кандайдыр бир операциялар болсо, андан кийин эме карат да, так, рубец деп коебуз. Ошонун баары тарта баштайт да. Андан тышкары адамдын канчалык стресси көп болсо, могу жерде эң биринчи диафрагма дененин так ортосу менен тиет. Ошол кысат. Анан кичинекей балдар бүкүрөйүп жүрүшөт. Анан эле позвоночник дейт. Буну менен иштеш керек, бирок муну ушинтип кыйшайтып аткан нерсени табыш керек да. Биз остеопаттар ошону таап, анан айтабыз. Эми ошон үчүн жанагы ушул азыркы кезде сөзүңүзгө аралжы айтып кетпедиңизби, бүкүрөйүп азыр чынында эле өспүрүмдөр, подростоктордун көпчүлүгү эле баары тең эле бүкүрөйүп жүрүшөт, сутулусть аябай көп, балким телефон кармаганданбы. Анан көп ата-энелер коңгуроо кагышып, балдарына ар кандай ошол белин түздөш үчүн, бүкүрөйгөнүн кетириш үчүн ар кандай ыкмаларды колдонуп жатышпайбы? Көрсө бунун себеби башка жакта экен, омурткада эмес, Эми эгерде омуртка менен жыгылып же чын эле только баягы жанакы чоң рюкзакты көтөрүп анан ошол гана себеп болсо, балким омурткада биринчи себеп болушу мүмкүн, бирок 90% арты ооруп атса, себеби алдыда. Ошон үчүн биз денени келгенде кол менен карап эле текшерип көрүп анан айта баштайбыз. Эгерде үй бүлөдө ата-энелери кичине катуу болсо, кээ бирде мугалимдер өтө катуу мугалимдер болбосо, короо жайдагы эле башка прессовать этип аткан сосед болобу же башка чоңураак балдар болобу таасир тийгизсе, анда өспүрүмдөрдүкү да ошо кысылат да, корккон сайын могу жер кысыла баштайт. Чоң кишилер деле мына сиз айтып атасыз азыр өйдө жактан ылдый түшүп баратпайбы? Жамбаш сүйөк. Жамбаштын тегерегинде жамбаш сүйөктөрүнүн ичинде аял затынын, эркек затынын жыныс мүчөлөрү жатат. Андан тышкары табарсыкты тиешелүү. Эгерде бул жерде проблема болсо, издеш керек. Балким мына могу бел жактагы омуртка же болбосо жамбаш сүйөк менен мына могу сегиз көзүнүн ортосундагы мүчөлөр кысса, анда табарсыктын да иштегенди, жыныс мүчөлөрдүн да иштегени, анан азыр стресс болсо, могу жердеги диафрагма жөнүндө айтпадымбы? Андай диафрагма бизде көп. Жамбаш жакта диафрагма бар, мына могу моюн жакта бар, баштын ичинде бар. Анын баары кысылат да. Мына көп аял эркек кишилер бизге келгенде айтат, простатитим болуп атат. Мындай эркек жактык күчүм кетип атат. Өздөрү жаш 30-40дагылар деле келип атышат бизге, 50-60 деле келип атышат. Андан тышкары аялдар да төрөгөндөн кийин азыр чүчкүрсөм, бышкырсам эле сийдик чыгып кетет деп айтышат. Анан ошол мүчөнүн туура эмес иштегени, простата туура эмес иштеп атат, табарсык ошону эле дарылайт. А биз болсо денени бүтүн карап айтабыз, ошону туура эмес иштетип аткан эмне?
ошондо табабыз. Кээде мына могу чычаң копчик деп коюп атпайбыз. Ошону оңдош керек. Болбосо кээде мына могу сөөктөрдүн кысылган жерлерин оңдош керек. Болбосо мына могу 8 көзгө кыпчылган челгабык бар. Өйдө жака барып, менин анан мына могу жерине чейин келет. Кээде адам муш менен урушуп бирдеме менен травма болгон, автоавария болгондо могу жерде хлыст деп коет го, эме баш мынтип бир сыйра эме урулганда силкинип калат да, кысылат. Бул бияктан кысылгандан кийин акыры кыпчылган жери, бул жер 2-3 жерлер бар. Моюн жеринде, мына каракушта, анан кийин монун ортосунда. Эң ылдыйкы кыпчоо жанакы мөңгүр сөткөн копчикте болот. Мояктагы проблеманы дарылай берет, а балким травма болгон бияктан челгабык мунун баарын кысып салды. Ошон үчүн остеопаттын эң мыктылыгы, биз кол менен диагностика жасап, сиз табарсыңыз болуп атабы, простатаңыз жакшы эмес иштеп атабы, же простатаңыздын ичинде мындай шишип, кичинекей эме объем деп коебуз, көлөмү чоңое баштаганда да проблема боло баштайт эркектерде. Аял кишилердин жана табарсыгы бошой баштайт. Ушунун ичиндеги өзүнөнбү, же болбосо ортосунан жылып кетсе да ошондой болот. Табарсык деген түп-түз ортосунда болуш керек. Анын өзүнүн кармап турган челгабыктары түп-түз эки жакта, оң жак, сол жак болсо. А эгерде мына бир жолу травма болуп, же тиши жок, анан мууну тизеси ооруй баштады, үстү жакка келип бияк кысылат да, ушул сол жактагы жыныс мүчөлөрүнүн придаткалары же простатанын именно ошол жактагы бөлүмү кысыла баштайт, иштебей баштайт, ушуяк деле анан келип дарылай беришет. А биз болсо денени жалпы карап, каяктан ушул оору келгенин айтабыз. Ошондон кийин анан дарылайбыз. Ошон үчүн элге айтам, силер эми денеңизде табарсыңыз оорубу, уктай албайсызбы, жанакы чоң дааратка бара албайсызбы, муундарыңызды ооруйбу, ар ким врачтарга ар кайга барасыз. Муундар үчүн артрологко барасыз, тиги табарсыңыз үчүн урологко же гинекологко барасыңар, башыңызга неврологко барабыз. Жаз күз жылына 2 жолу остеопатка келип койсоңуз, биринчиден бүт баарын көргөндөн кийин тамыры каяктан башталганын аны жандырып беребиз. Андан тышкары өтүшүп кетсе, айтабыз, чын эле муун үчүн дары ичиш керек. Айтабыз, артрологко барыңыз, аны биз баарын оңдоп койгондон кийин мындан ары күчтөбөсүн дегенге, воспалениени алганга дары ичесиз. Биз эми баарын эле биз жасайбыз, биз кыйынбыз деп аткан жокпуз. Бизге келсеңиз, тамырын таап беребиз. Каяктан башталганын, анан кийин 99 врачка барбай, бир врачка бардыртабыз же жиберебиз. Болбосо биз эле оңдоп койгондон кийин эле кетип калат. Болду да. Анан мынакей негизи эле көп көйгөйлөр жана ошол эле көп өнөкөт оорулардын көпчүлүктөрү сиз айтмакчы, ошол биздин денебиздеги ошол борбордук сызыктын кыйшак болушунан деп жатпайсызбы? Мындай карап келсек, анда биздин ушул жашообузда 99% жарандар туура эмес жашап жүрүшөт экен да карагандачы. Анткени урунуп турулгандар бар, тиши жоктор бар, каптама тиштерди кийгендер бар эмеспи? Анан деги эле ошол түздөө ыкмасына адам баласынын денесинин ошол дене турпатынын ошол түздөөсүнө канча убакыт талап кылынат? Ал канча убакытта түздөлөт? Ошол сызык бир эле жолу келет. Ошон үчүн мен айтам да, эгерде адамдар азыр эл ушуну угуп жатса, остеопатка эме биздеги эми адам көргөнү 2000, 3000, 5000 турат. Биздин врачтардын эми опытына жараша иштеп аткан тажрыйбасына жараша. Ошону жылына, жазында бир, күзүндө бир келип кетсеңиз болду да, түздөп берет. Бир эле энди процедурада оңдолот, гармонизация болот. Бирок өтүшүп 20 жылдан бери ушинтип жүргөндөр болсо, анан айтасың да, эми мен сыйкырчы эмеспиз да, азыр түздөп беребиз. Баары жакшы болот, бирок 1 айдан кийин келип кетиңиз. Эң жок дегенде 3 жолу келгиле деп айтабыз. 1 айдан кийин келесиңби, 2 айдан кийин келесиңби, дагы бир келип кет. Эмес. Жок да, ошон үчүн өзүңдүн ден соолугуңуз үчүн силерге керектүү нерсе болсо, 2000, 3000, 5000 бул кымбат эмес 1 айга. 1 айга ушуну бөлүп койсоңуз эле 50 сомдон болот. Күнүнө сиздин ден соолугуңуз үчүн 50 сом бөлө аласыңар да. Ошон үчүн кээде кулакка акчага угулат. Силер ошо бир курспу деген, бизде курс жок да. Кээ бирлер ушинтип келет.
тиягым ооруп атат, уктай албай атам, жаным кыйналып атат, өздөрү кээде билбейт эмнеси болуп атканын. Келгенде дарылагандан айтып бересиң, тиягың жылып кетиптир, биягың кысылып калыптыр, азыр оңдоп беребиз, жакшы болот. Бирок дайыма бирок деген бар. Эмне үчүн 1 айдан кийин келип кеттиңиз? Жагдайыңыз, убактыңыз, командировка болбосо 2 айдан кийин бирок келип кетиңиз. Себеби дене деген ушундай акылдуу да. Бирок аң сезими жок. Акылдуу, бирок аң сезими. Себеби ал эгерде кыйшайып момтип жүргөн болсо, азыр биз түздөп койсок, бирок мен мындай өзгөчө кылып көрсөтүп атам. Кичинекей эле жылыш болуп калган кезде де түздөгөндөн кийин биздеги нерв клеткалары бар, баардык клеткалар мынтип эсептейт. Педанттар болот да. Мен өмүр бою момундай жүргөн, мен эмне кыйшайтып салды деп кайра мурунку калыбына келүүгө аракеттенет. А кээ бирлер мен жакшы дем ала баштадым, менин функцияларым жакшы өмүр иштеп атат, денелерибиздин баары иштеп атат деп калып калат. Ошон үчүн денеде сиздин ар бирөө өзгөчө да ар бир адам. Канча процент откат болгонун Кудай гана билет. Ошон үчүн айтабыз да, эгерде мындан ары жакшы сезип, баягы айткан себептер менен келген себептериңиз кетсе, күзүндө келиңиз эми болду дейбиз. Бирок кайра бир аздан кийин, 1 айга жакын, 2-3 жумадан кийин кайра бир жерлериңиз билип атса, 1 айдан кийин дагы бир келип кетиңиз. Анан дагы 1 ай болду. Жаз күзгө чейин, мына күзүндө келгенде бир 3 көрүнүп коюңуз, бүттү. Болду, эчтеке жок. Бактыгүл Шаршакеевна, биздин көрүүчүлөрүбүздүн көпчүлүгү баары эле сиздин адресиңизди жана даректи сурап жатышат. Эми биздин дарегибиз жаттаганга оңой. Ошон үчүн звонить этишсе болот. 552 02 99 99. Биздин телекөрүүчүлөр бул сандарды жаттап калды деген ойдобуз. Сиз жаттап калбасаңыздар, эфирден чыккандан соң албетте биздин мейманыбыздын, дарегин жана байланыш телефондорун сөзсүз түрдө сиздерге жөнөтөбүз. Анан биздин көрүүчүбүз жазган экен, саламатсызбы, көпчүктү түздөп бере аласыздарбы? Эженин телефонун, адресин айтып коесузбу? Адресин, телефонун жогоруда айтып кетти, дагы бир жолу айтып кетели. Эфирден сырткары сөзсүз түрдө мынакей дарек тууралуу ушул баракчаларды сиздерге жөнөтөбүз, урматтуу телекөрүүчүлөр. Көпчүктү түздөп бере аласызбы деген суроо экен. Кеп мындай, көпчүк болгондо биз айтабыз. Силер көпчүктү жакында эле мына азыр жыгылып же бирдеме болуп травма болдубу, келсеңиз, азыр деле эметип беребиз, жардам бере алабыз. А эгерде өзүңүз билбейсиз, качан бирок ооруп жүрсөңүз, рентгенге бардыңыз, анан кийин баягы момундай болгон жөнөкөй жай боло турган көпчүк азыр момунтип кысылып калган болсо, анда себеп психоэмоциональный фактор деген болот. Демек, көпчүк, жана мен айттым го, чел кабык баштын үстүн кыпчып, анан жүлүндү кыпчыгандан кийин 8 көзгө келет деп. Мына могу жерден тышкары, анан ылдый жака көпчүккө да кыпчылат. Стресс болгондо, мына могу денедеги бир диафрагма кысылгандан кийин жан баштагы бу жердеги тазовый диафрагмада кысылган убакытта дедиги көпчүк тоже жылып кетет. Ошон үчүн канчалык көп чоң стресс, шок болсо, көпчүк ийилет. Андан тышкары билиш керек сөөк ийилет. Сөөктүк эмне ийилет? Сөөк өзү эчтеке болбойт. Сөөктүн жанындагы связки деген болот. Андан кийин жанакы твердая мозговая оболочка, ошолор кысылат да. Адам деген бизде айтпадымбы, акылдуу деп адамдын денеси. Ал ичиндеги мүчөлөрдү сактап калам деп кысыла түшөт. Анын ичинде жүлүн бар да, жүлүндүн эмелери, нервтери кетет. Ошону сактап калыш үчүн анан мыйрылып калат. Ошон үчүн келсе, биз себебин издейбиз. Травма болуп кысылдыбы? Ага бөлөкчө. Кээде үстүнөн иштейбиз, кээде ректально иштейбиз. Ошентип жасаса болот. Ректально эмерек болот, 1 айча кыйналат, зато 1 айдан кийин пациентим айткандай, сиз айткандай кольцонун үстүндө жүрдүм 1 ай, анан бир күн эле унутуп да калып турум, качан уже эчтекени сезбей калдым, бирок 1 ай кыйналдым дейт. Себеби дене деген жаны бар да, түздүрө баштагандан кийин травма болгондо, анда анан кийин ооруйт да жаныбар үчүн. А жанакынтип стресс, шок болгон болсо, же болбосо урулган жамбашы менен, бирок көпчүккө да таасир тийгизген нерселер болсо, биз жумшак эле иштейбиз, эч кандай ректальный меселе, бирок ал үчүн бир гана ошол жер эмес, демек бүт диафрагмаларды бул жердегинин бүт баарын оңдоп калыбына келтириш керек. Себеби диафрагмалар биздин денедечи өзү ар бирөөсү тескери иштешет.
эме үстүңкү баш жактары карама каршы иштейт. Ошондо шахматы түрүндө бизде мына могу гравитацияга байланыштуу биздин түз жүргүнүбүз байланыштуу дайыма тез карама каршы иштегенде туура болот. Биз диагностика кылганда эле сразу көрөбүз. Бул бияка жылса, кийинкиси бияка жылат экен. Экөө эки жакты карап калса, демек ошонун ортосундагы зонаны бүтүн оңдош керек. Бирдеме кысып атат деп. Бактылуу Шужакеевна, айта кетсеңиз, негизи эле ошол коомчулукта айрым адистерде айтып келет го, негизи эле адам баласынын түзүлүшү, турпаты бири-бирине окшош эмес деп. Мисалы үчүн бир көз чоңураак болушу мүмкүн, бир көз кичирээк, бир каш өйдөрөөк, бир каш ылдыйраак депчи. Бул негизи ушундай физиология туурабы, бул мифпи же чындыкпы? Эми негизи адам курсакта жатканда баары тепе-тең эле эмбриологиялык жактан өнүгүүсү баарыныкы бирдей. Бирок адам төрөлүп аткан убакытта 80% сол жакта мынтип жатат, 20% бияк жагы менен келет, сол жагы менен. Ошондо денеден чыккан убакытта ал мынтип спираль түрдө буралып чыгат. Спираль түрүндө төрөт жолу менен өткөндө мына могу төрөт менен өткөн убакытта кысылат баш. Ошол убакытта көпчүлүк убакытта карасаңыз төрөлгөндөрдүн сол жагы кичине кичирээк болуп чыгат. Сол жактан төрөлгөн 80% көпчүлүк адамдардын сол көзү кичирээк, бир аз. Сиз айткандай кашы, ошон үчүн адам бири-бирине караганда сол жак бир аз өзгөчөлүү болуп турат. Только төрөт менен байланыштуу. Демек кысылып калган. Ошол себептен сразу даярдоо остеопат керек экен де. Ошон үчүн баягы мындан мурунку передачада айтканда мен айттым го, ар бир төрөлгөн адамды, төрөгөн аялды төрөттөн кийин жок дегенде бир жолу остеопаттын колу аркылуу өтүш керек. Карап, көрүп оңдосо болот. Баланы да биягында баш жактан да сөөктөрүнүн баары кайра эле, булар пластилин да кичинекей эле кармоо менен эле ордуна кайрыбына калыбына келсе болот. Ошондо ар бир мама, ар бир төрөгөн аял түшүнсө, кийин экиге окуган, окубай, хулиган болбой, тынч, спокойно, эмоциясы жөн болгон бала болуш үчүн муну пластилин кезинде төрөлгөндөн кийин 21 күндүн ичинде биринчи көрсөтүп койсоңор, ошондо баланын эмеси, өмүрүнүн судьба деп коет. Келечеги диаметрально 90% 180 градуска чейин өзгөртсө болот. Чынында эле айтып отурсаңыз, бул илим, бул ыкма кадимкидей сыйкырчыга тете сыяктуу эле сезилет экен. Биздин көрүүчүбүз бар экен, ушул соңку суроолордон болсун, себеби бизге бөлүнгөн убакыт да соңуна келип калды. Саламатсызбы кутман таңыңыздар менен. Грыжаны дагы сакайтып бере аласыздарбы деген суроо экен. Эми грыжа кай жерде бар? Көпчүлүк убакта мына бел омуртка менен ушул жерде болот, себеби анан көпчүлүгү моюнда. Себеби денеңди карап көрсөңүздөр, биздин бош болгон жерибиз, сөөк кармабаган жер мына ушул жер бош. И моюн бош. Калган жерде кабыргалар жаап турат, ылдый жакта жамбаш сөөк жаап турат, үстү жакта эме баш сөөктөрү жаап турат. Мына ушул эки жердин грыжасы дайыма эле өзүнөн болбойт. Себеби омуртканы түз кармап, омуртканы эмне десем, туура көкүрөк жагы артка ийилип, бел жагы артка, лордоз, кифоз дегендер бар. Ошолорду кармап турган булчуң эттер менен чел кабык, андан тышкары связки. Ошолордун баары кайсыл жагы кысылса, ошол кысат омуртканы. Ошондо омуртканын алдынан момнамомтип грыжалар чыгып калышы мүмкүн. Ошону бул биринчи келгенде эле сурайбыз. Сиз оор нерсе көтөрдүңүз беле? Ошондо кысылганда ичиндеги нерсе сынып кетпесин, бирдеме болуп кетпесин деп, жана мен айткан чел кабык, связка же болбосо булчуң эттер кысылат. Ичине доо кетирбесин, сырты кете берсин деп, сырты омурткалардын тетиги ортосундагы дискта. Ошон үчүн грыжа пайда болот. Ошон үчүн эгерде адам түшүнсө, грыжа өзүнөн өзү эле келе калбайт. Же баягы штангисттер көтөрүп атып оор нерсени, же оор нерселер өзү болбосо, жана төрөт убагында да абдан катуу туура эмес ыйынып, анда да алып келе болушу мүмкүн. Ошон үчүн андан тышкары азыр жаңы эле нутрициолог сүйлөп атты, сиздин толуп кеткен, кайра эметкенде эгерде тез толгондон кийин тез арыктаганда да нерсе ушундай эме күч кетет. Кичинекей балдардан да каяктан пайда болот грыжа? Оор көтөрбөйт, эч кандай күч жок. Жок, кичинекей балдар, мен сизге айттым го, азыр укпай калдыңыз го, эл да ушундай стресс,
кадим шок бирдемеден катуу болгондо дене деген кысылат. Кысылганда баш жактагы эле кысылбайт да, дене бүтүн кысылат. Анан эң жумшак жер, самое слабое место. Мен атайлап айттым, моюн менен бел. Ошол жердики да кысылат, конечно. 5 жашка чейин, вот мен Кореяда окуп жүрдүм го, Южный Кореяда. Ошондо өзүм таң калгам. 5-6 жашка чейин балдарга вообще тийбейт экен, ырдабайт экен. Жөн эле январдан июнга чейин болдум да, баткак кезинде бизге приемга бала келди, аягын чечпей протектор менен жаңы эле салып койгон крахмалны простынын үстүнө чыгып алып, жатып алды. Мен анын көзүмдү мынтип бакырайтып атпайбы, деген тартип бар да, тапчкен эме, момусун чечпейби десем, балага тийбейт. Эгерде ал өзү чечти, бутундагы аягын чечпей эле ушинтип жатам дедиби, тим коюңуздар деди. Биз 6 жашка, 5 жашка чейин балдарды иштики кылбайбыз, бардыгы эмес. Стресс албасын деп, Ооба, алар түшүнөт экен, ошо 5-6 жашта, 5-7 жашта могу баштын сөөктөрүн түбү, основание черепа. Сөөктөр майда-майда сөөктөрдөн турат. Сөөктөр дагы бир нече сөөк бөлүктөрдөн турат. Ошолордун баары эметип катый баштайт, 5-6 ага чейин катыбайт. Ошон үчүн 5-6 жашка чейин балдарды эметпейт экен, жок айдебейт экен, только акыл менен айтып эле, сөз менен гана эметишет экен. Ошондо кайдагы детский грыжа болот аларда, болбойт аларда. Таптакыр бөлөк жашы, бөлөк социалдык ыкма дегендей. Негизи эле Бактыгүл Шарыкеевна, бул темабыз дагы бүгүн да бүтпөй калды окшойт. Буюрса, мүмкүн болсо эмки аралыктарда дагы улантабыз деген ишеничтемин. Анан ушул негизи бул грыжаны айыктырса болот экен, биздин көрүүчүбүздүн. Алыстан баштадым айтып. Көрүүчүбүздүн суроосуна жооп айыктыра аласыздар. Анан урматтуу көрүүчүлөр, мынакей баарыңыздар азыр албетте сурап жатасыздар номерлерди жана даректерди. Сөзсүз түрдө азыр биздин эфирибиз бүткөндөн кийин сиздерге айтылып койбойбу. Айтабыз жана ушул даректерди да жөнөтөбүз. Сиз дагы бир оз дарегиңизди жана ушул байланыш телефондорун айтып койсоңуз мүмкүн болсо. Биздин Евразийский институт остеопатической медицины институттун клиникасы бар, клиника Евразиом, же остеопатия КЖ деп коебуз. Ошонун телефону 552 02 99 99. Андан кийин ушул телефон менен звонить этсеңер эле, биздин администратор кайсы гана врачка каалаган же кайсы күндөрү болсо жазып коет. Себеби биз жума сайын жума бою иштейбиз, иштебеген күндөрүбүз жок. Дем алыш күндөрү жок. Жок, себеби экинчи күндөн базар күнгө включительно бүт врачтар иштейт, а биринчи күнү бизде жалгыз главврач иштейт. Ошону менен 7 күн бою биздин институттун клиникасы ачык. Эгерде мындай 5-чи күнгө чейин иштесеңизде, суббота базар күндөрү сиз балаңызды, өзүңүздү жумуштан тышкары келип дарылатсаңыз болот. Келип кетсеңиздер болот. 0552 02 99 99 номерлерине чалып, сөзсүз түрдө дарыгерлер менен байланышып, анан дагы жеке консультация дагы алсаңыздар болот. Өзүңүздөрдүн сурооңуздарды дагы узатсаңыздар болот. Ошол жерден дарыгерлерге, адистерге ал жерден толук кандуу түшүндүрүп беришет. Убактыңызды бөлүп келип бергениңизге биз терең ыраазычылык билдиребиз. Ушинтип эле элибиздин саламаттыгына салым кошуп жүрө бериңиз. Сизге дагы ден соолук кааламакчыбыз. Абдан жакшы эфир болду. Урматтуу көрүүчүлөр, сөзсүз түрдө азыр эфирибиз бүттөрүн соң дароо жогоруда айткан даректерди дагы бир жолу сиздерге жөнөтө жүрмөкчүбүз деп айтып кетмекчимин. Эскерте кетсем, сизди дагы бир жолу тааныштырсам ашыкча болчу да, элдин баары сизди таанып калды. Бактыгүл Шарыкеевна Усупбекова, ушул остеопаттар ассоциациясынын президенти жана остеопатия медицинасынын ушул Борбор Азиядагы институтунун жетекчиси, медицина илимдеринин доктору, врач остеопат болду. Дагы бир жолу сиздерге ыраазычылыгыбызды билдирмекчибиз. Дагы урматтуу телекөрүүчүлөр, ошентип бүгүнкү бизге бөлүнгөн убакыт дагы өз соңуна келип жетти. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө аман болуңуздар, сак болуңуздар.